Мелис Калыковдун жакындары нааразычылык акциясына чыкты. Баткен шаарында улустук прокурор Анарбай Мамажаковдун өлүмүнө шектүү катары кармалып турган Мелис Калыковдун жакындары нааразычылык акциясына чогулду. Акция облустук акимчиликке жакын жерде өттү. Алар ишти судья Жолборс Кудаяров эмес, башка сот карасын деген талап коюшууда. Анткени судьянын өзүнө карата прокуратура мурда козголгон 3 кылмыш ишин жандандырып, чечим адилет болушунан күмөн санап жатышат. Кылмышка шектүү катары кармалган Мелис Калыков судья Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылып, 8 августтан тартып тамактан баш тарткан. Ал 14 августта ден соолугуна байланыштуу ачкачылыкты токтотконун жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлаган. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун киши колдуу болгон сөөгү 2018 жылы 18 ноябрда Баткенде тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында отурат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. Ош шаарынын соту Жолборс Кудаяров үйүнүн ишин карап атканына нааразычылык акцияга чыктык себеп дегенде ошол каттын негизинде бул ишиге өзү азыр 3 кылмыш иши ачылган экен. Бул Совет судьясынын уруксаты болгондо гана ачылат экен. Бул Конституциянын ушул судьялардын эмесинде 25-беренеде жазылган. Ошол эгер алар кылмыш иш ачылгандан кийин ошо берене боюнча кылмыш иш же акталып, же болбосо кандай чечим чыкканча иштин четтетилиш керек экен деп закондо бар. Ошо законго таянып 5 жолу отвод бердик, алган жок. Анан ошол акыркы жолу 6-жолу жүйөсүз эле Мелисти залдан чыгарып, прессаны чыгарбай, өзү кызматтан аша кеткендиги үчүн биз ушул Мелис ачкачылык жарыялаган. Ал 6 августта арыз жазган, бирок СИЗО 8ден регистрация кылып атат. Азыр эми ушул күнгө чейин ачкачылыгын токтото элек. Азыр эми биз ушул акциянын Ош шаарында 3 күн акция, нааразычылык акция Ош шаардык соттун жанында өткөздүк. Азыр эми ушуну Баткенде улантып атабыз. Эми ушул анан биз ушул бир эле талап менен турабыз. Жолборс Кудаяров өзү отводду алып, өзүнүн иши бүткөнчө моралдык башка жарандарды соттогон. Не только Калыков, ошо иш козголгондон бери 1,5 жылдан бери иштеп келе жатат экен. Өзү бул одунун мыйзам ушул акциянын жыйынтыгы менен биз азыр мына жергиликтүү бийликке кайрылабыз. Президентке, Жамшитовго, сот бийлигине, дисциплинарный комиссияга, бардык тиешелүү органдарга ушул ушунча элдин колу менен кат жолдойбуз. Анан ушул 22 августка сот утуруму белгиленген. Ошого чейин бизге жолуну бергиле. Болбосо биз кайрадан дагы ушул эле акциябызды улантууга мажбурбуз. Негизги талап, туугандардын, жалпы элдин талабы бул соттук адилет болбой жатканда. Ал кайсы түр менен болуп атат? Бул сотту төрагалык кылуучу судьянын өзүнүн үстүнөн 3 кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө бирөөсү жогорку сотко чейин барган адам сотко төрагалык. Экинчи жагы, ушул Мелис Калыковду тергөө жүргүзгөн тергөөчү ошол азыркы төрагалык кылып жаткан судьянын үстүнөн дагы тергөө жүргүзүп аткан адам. Демек, анын кызыкчылыгы бар. Төрагалык кылуучу тергөөчүдөн кайсы бир деңгээлде көз каранды болот. Бул эч качан адилет чечим чыгара албайт да. Анын үстүнө ошону мыйзамдуу жол менен чечишке аракет кылышты. Мелис өзү 5 жолу кайрылыптыр. Ушу мен ишенбечилик көрсөтөм. Мыйзамда ошондо жазылган эрежелер бар. Ошону менен кайрыламын дегенде ал биринчисинде макул эмес деген кайтарган. Экинчи, үчүнчү, акыркысында мен кабыл албайм. Мен муну караган болмаса, мен караганмын деп эле жөн күмөлүккө салып эле жанагындай баш ийбей, мыйзамга баш ийбей иш жүргүзгөн. Ошонун негизинен өзү Мелис өзү мына 6-сында деп атат, 8-ден баштап ачкачылык жарыялаган болсо, мына бүгүн 8-9 күн болуп атат. Ошого тийиштүү мамлекеттик коргоо органдары тарабынан тийиштүү бир эме болбой атат, жооп болбой жатат.
айласыздан болуп аткан акция бул. Айласыздан мүмкүн угап экен, элдин атынан угап экен. Ошол барып чечим кабыл ала турган адамдар бардыгы ушу эл шайлап, элдин ишеними менен барган адамдар отурат. Ошолор ушунчалык запкы чегип атып, адилетсиздик болуп аткан жерге, маселеге бир көңүл бурабы экен деген пикир менен ушуна кайрылып. Атасы айтып атат, мен ушу 22-синде сот кайра башталат, улантылат. Ошого чейин мага жооп берсе, болбосо мен өзүмдүн өмүрүмдүн акырына чейин, өзүм 70 жыл жашадым, мен өзүм ошол өмүрүмдү ушул эмеге акыйкатка арнайм деп. Эми ким билет анын кандай формасы менен, бирок ушундай чараларга, акыркы чараларга барып атат деп ойлойм.